Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı mekendeşler, men Çubak Jalilov. Meni korgоо maksatında uyuşturulup жаткан митингке эч кандай тиешем жок. Бул сыяктуу элди дүрбөткөн чагымчыл аракеттерди мен колдобоймун жана чын жүрөгүмдөн жектеймин. Бардык маселелер укук талаасында чечилүүсүн туура деп эсептеймин. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: ызы чуу, фитналар болгон учурда олтуруу туруп туруудан жакшы. Туруп туруу баскандан жакшы, ал эми басуу жүгүргөндөн жакшы. Ким бул ызы чууга жүз алса, ызы чуу фитна ага беттенет. Ушундай кыйын кезеңдерде ким кача турган же сактана турган жер тапса, анда ошол ызы чуу фитнадан алыс качсын, ага жолобосун дейт Имам Бухари, Имам Муслим риваятында. Ардактуу журтташтар, ар бир айтылган же жазылган сөз чындыкка кошо бербейт. Көркөм шариятыбызда айтуучуга маалымат чыккан булакка өтө терең маани берилет. Ишеничтүү кеп болсо угуп, тескерисинче болгон убакта кулактын сыртынан кетирилет. Аллах Таала Куранда айтат: "О ыймандуулар, эгер дини тайыз, фасык адам кабар айтса, аныктап тактап көргүлө. Башка бир коомго же адамга кайгы, мусибат жеткизип коюп, анын кесепетинен дүнүйө акыретте өкүнүп калуучулардан болбогула." Хужурат сүрөсү 6-аят. Эртең эч кандай митинг болбойт. Аты жөнү белгисиз болгон адамдардын тилине кирип, күнөөкөр болуп сактаналы, күнөөкөр болуп калуудан сактаналы. Ар бирибиз ушул маалыматтарды башкаларга жеткирүүгө аракет кылалы. Мен массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштешкен жаран катарында өзүм жөнүндө маалыматты бардык убакта элге эркин бере алам. Чылпакты аарчыйм деп көздү соолутуп албагыла. Кадырлуу мусулман калайык, менин үстүмдөн жазылган арыздын негизинде атайын тараптар мени менен аңгемелешүү өткөргөндүгү чындык. Бирок ал жерде менин үй бүлөмдүн ар намысына доо кетире турган туура эмес аракеттер болгон жок. Урмат сыйдын, адамгерчиликтин жана мыйзамдын негизинде гана болгондугун баса белгилегим келет. Ал жерде узак сааттар бою суу ичпестен кармап олтуруш деген кеп чындыкка кошпойт. Берилген маалыматтардын каалаган жерин алып, каалаган жерин кесип салып, журтчулукка жарыялоо адамгерчиликке сыйбайт. Кылмыш жаза кодексинин 153-статьясында кош аялдуулук боюнча айтылган 2 же андан көп аял алганда, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп, 2 же андан көп аялдар менен чогуу жашаган учур менин жашоомдо орун албагандыктан, бул мыйзам аркылуу мен күнөөкөр эмес экенимди дагы да дааналап билдим. Мыйзамдын тили менен айтканда, 2 же андан ашык аялдар бир үйдө чогуу жашаса, же чогуу чарба жүргүзүшсө, же чогуу оокат көчүшсө гана көп аялдуулук деп саналат экен. Чогуу жашаган күндө да 2 аялдын бири арыз жазганда ага маани берилет экен. Же экинчи аялга ЗАГСтан нике кагазын алганда эсептелет экен. Андай болбогон учурда мыйзам тилинде экинчи аял деп айтылбастан башка терминди колдонушат экен. Аны айтуу бир аз ыңгайсыздыкка дуушар кылат. Таланттуу сүрөтчү, залкар актер жана эң мыкты эркек, өз жүзү аркылуу бүтүндөй кыргыздын жүзүн көрсөткөн улуу инсан Сүймөнкул Чокморов агабыздын да расмий каттоодо турбаса да 17 жыл бирге жашаган Нуржан Кожомкулов эжебизден Эргул менен Азамат аттуу уулу болсо, расмий байбичеси Салема эжекебизден Бактыгул уулунун бар экендигин билебиз. Нуржан эжекебизди мыйзам аялы деп тааныбаса да, Кудай алдында алардын жүзү жарык, эч бир күнөө иш кылышкан жок деп терең ишенемин. Балдарымдын энеси, менин сүйүктүү жубайым. Расмий түрдө мыйзам менин жубайым деп тааныган Гүлнур айымдын ден соолугу жакшы. Интернет булактарындагы ал кишинин ооруп, ооруканага түшүп калган деген кеп чындыкка туура келбейт. Менин жашоомдо эң зор мааниге ээ болгон 3 аял бар. Алгачкысы менин чоң энем Уруяткан. Алгач келим айтканды үйрөтүп, Кудайды таанытып, тамга тааныгандан баштап манас окут туруп угуп, дүйнө таанымымды манас менен оозанткан. Кыргыз нарк насилин өзүнүн жомоктору, кошоктору, куюлуштуруп айткан макал лакаптары менен сиңдирген залкар эне. Экинчиси мени тууп өстүргөн, тарбиялаган кадырман апам Гүлжамал эжекей. Үй бүлөнүн кутун сактап, күйөөнүн кадырын ордуна коюп,
арулук менен тазалыктын үлгүсүн көрсөткөн улуу аял. Барга жокко муң канбаган, кызмат кылгандан талбаган, эч кимге бейжеки таарынбаган мейирман эне. Үчүнчүсү жакамда картып, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон, менин калыптануума себеп болгон жараокер зат Гүлнур айым. Хадиша энекебиздин ордун пайгамбарыбыз үчүн эч ким толтура албагандай эле, Гүлнур айымдын ордун, макамын, даражасын эч ким толтура албайт, ага тең келе албайт. Ага болгон урматым, сүйүүм ордунда чексиз. Урматтуу эл, ушак айтуу, жалганда маалымат таратуу, үй бүлөлөрдү ажыратууга аракеттерди кылуу, ички иштерге кийлигишүү, гыйбат сүйүлөө арам иш. Ким ушул нерселер менен алектенсе, акыры жакшылык алып барбайт. Балдары кайрымсыз чыгып, жакшылыгын көрсөтпөйт. Акырында айтарым, мени колдогон бардык бир туугандарга ыраазылык билдиремин. Кудай Таалам эч качан жамандык көрсөтпөсүн. Жакшыга шерик, жамандан алыс кылсын. Сүйлөгөн сөздөрүбүздө, кыймыл аракет, туткан иштерибизде пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүнө ылайык жашоону насип этсин. Айткан кептерибиз, аткарган иштерибиз жеке адамдардын, же болгон окуялардын эмес, идеялардын тегерегинде берекелүү болуусун жалгы жараткандан тилеп, бир тууганыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.